Конкуренттерди анализдөө деген жерге келдик. Конкуренттерди анализдөө боюнча азыр айттым, түшүндүрүп бердим. Конкуренттерди карап дайым иштейсиздер. Андан кийинки частыбыз, кийинки бөлүктө аудиторияны издеп аныкташыбыз керек экен. Аудитория деген бул биздин окуучулар же болбосо онлайн магазин жүргүзүп аткандар, сиздердин клиенттериңиздер болот экен. Аудитория деген аудиториянын кайсы нерсесине көңүл бурабыз. Мисалы мына жерде мужчины, женщины деп турат. Жана возрастной диапазон деген жаштары, лучшее место, кайсыл местоларда жашайт сиздердин клиенттериңиздер, дагы айылдабы, кайсы мамлекет, анан лучшее место деп турат. Мына жерде жаштары турат. Подписчиктердин арасындагы аудиторияңыздар, подписчиктин арасындагы клиенттериңиздер. Эми бул жерде азыр мугалимдер менен жана башка дагы кыз-келиндер турса, ар кимдин максаты ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы мугалимдикин алып карасак, окуучулар деген аудиториябызды аныктап карасак, кантебиз? Биздин окуучуларыбыз ким болушу мүмкүн? Канча жаштагылар? Аны аныкташ үчүн сиз биринчи өзүңүздүн билимиңизди карайсыз. Мен кайсыл сабакты окутам, канча жаштагы окуучуларга окутамын, англис тилинде окуткандар, мисалы, англис тилине баштайт мектептегилер канча 3-класстан баштайбы, демек сиздер дагы 3-класстан баштап 11-класска чейинки окуучулар менин аудиториям экен деп аныктайсыздар. Аны бөлүштүрө аласыздар. Кээ бирки мугалимдер начальный класстарга гана окута алат англис тилин, кээ биркилер чоңдорго да кошо окута берет. Ошол карап туруп мен кайсыл жаштагы окуучуларга окута аламын, кайсыл айылдын окуучуларына окута аламын, дагы полдору кандай болсун, кыздарга эле окутамынбы же балдарга да окута аламынбы? Окуучуларды сиздер тандабайсыздар, мисалы эркекпи, кызбы, баарын окута бересиздер, Кайсыл айылдагылар, шаардан да келип окутсам болобу, оффлайнда ошолор, ал эми онлайнда дагы аныктай турган нерсе көбүрөөк болот. Кайсыл региондогуларды мен иштеше алам. Онлайнда чек ара жок. Каяктан болсо алып окута бересиздер. Zoom'га эле киргизип алсаңыздар, Ташкентте турган адамды деле окута бересиздер, Бишкекте турган адамды да окута бересиздер, Россияда турган адамды дагы тилде окута бересиздер. Ал эми онлайн магазин жүргүзгөндөр болсо кантип аныктайбыз? Сатып аткан буюмдарыңыздар, мисалы косметика сатып аткан адам болсо, ал өзүнүн клиенттерин аныкташ керек, издеш керек. Кантип издейт? Эң биринчи сиздин товарыңыз канча жаштагы адамдарга туура келет? Аялдаргабы, эркектергеби, же детский косметикабы? Менин сөзүм угулуп атабы? Микрофонду өчүрүп туруңуздар. Косметика саткандар ошентип аныктайсыздар. Мисалы эми косметика саткандардын женский аудиториясы да болушу мүмкүн, эркектер дагы болушу мүмкүн. Эгер только эле аялдардын косметикасын саткан адам болсо, анда только ал аялдарды гана издейт. Соц тармактардан дагы өзүнүн косметикасын реклама кылыш үчүн аялдар бар группа менен сүйлөшөт. Аялдарга көбүрөөк сүйлөп берет өзүнүн косметикасы боюнча. YouTube'да дагы көбүрөөк подписчиктери аялдар болушу мүмкүн.